сабакта биз силер менен ушул слайдтардагы жайгашкан объекттерге анимация жасаганды карайлы. Демек, слайдтагы жайгашкан объекттерге анимация жасаш үчүн биз ошол эле анимация деген менюдан настройка анимация деген менюну тандап алабыз. Эгерде ошону баса турган болсок, терезенин оң жагында настройка анимация деген панель келип чыгат. Мынакей бул жерде ошол объекттерге анимация жүргүзүүнүн ар кандай белгилери же болбосо ар кандай параметрлерин өзгөртүүчү инструменттер берилген. Эми кантип анимация жүргүзөбүз? Мына биринчи биз ушул Катюша деген текстке анимация жүргүзүп көрөлү. Демек, текстке анимация жүргүзүш үчүн биз ал текстти бөлүп алабыз. Андан кийин бул жактан добавить эффект деген баскычты басабыз. Мынакей. Бул жерде 4 эффект берилген. Башкача айтканда 4 этап берилген анимацияны берүүнүн. Биринчиси вход. Башкача айтканда объектибиз кирүүдө кандай анимация менен келиш керек. Мына бул жерде бир нече түрлөрү берилген анимациянын. Мисалы бумеранг топол, же болбосо бул жерден другие эффект деген мынакей добавить эффект, вход. Мынакей бул жакта ар кандай анимациянын түрлөрү берилген, же болбосо бул жерден другие эффект деген тандап алсаңар, анда мынакей бу жерде ар кандай группа жана бул жактан биз каалагандай бир анимациянын түрүн тандап алалы. Мисалы средние, простые, сложные, тотал. Мисалы ветер деп коелу. Мынакей бул жакта көрүнүп турат кандай болуп кетиш керек экендиги. Окей деп коелу. Бул демек кирүүдөгү анимация болду. Эми киргенден кийин выделение, же болбосо ошол өзүнүн ордунда туруп анимация болуп келип тургандан кийинки эффект. Мында дагы ар кандай түрлөрүн тандап алсак болот. Вращение, изменение начертания, изменение размера шрифта, изменение шрифта жана башка. Другие эффекты деген тандап алып, бул жерден биз дагы бир нече группалардын ичинен каалаганын тандап алсак болот экен. Мисалы, бул жерден биз тандап алалы пишущая машинка, так, мигание, цветовая волна, мейли пишущая машинка дегенди тандап алалы. Окей. Бул экинчи, мынакей бул жерде көрүнүп турат анимациялар. Биринчиси входтуку жана экинчиси выделениеники. Алар түстөр менен белгиленип турат кандай экендиги. Үчүнчүдөн выход. Башкача айтканда кайра чыгыш керек анимация. Анын үчүн эмне кылабыз? Мына растворениени тандап алсаңар, ал жок болуп кетет мындай болуп. Же болбосо башка эффекттерди тандап алсаңар болот. Мынакей. Изменить дегенди бассаңар, башка эффект берет. Выход, другие эффекты деп мындан дагы бир нече түрлөрүн тандап алсаңар болот экен. Ромб, уголки, шашки, появление, сдвиг жана башка. Мынакей бул жерде бир нече эффекттер берилген, ушулардын каалаганын тандап алсаңар болот. Мисалы, поворот деп коелу. Окей. Мынакей выходтыкын жасадык. Эми биз выделениенин өчүрүп койгон экенбиз. Ошону кайрадан коюп коелу. Пиши машинка дегенбиз, мынакей. Выделение. Бул жерден дагы анимацияны кайсыдан кийин кайсынысы аткарылыш керек экендигин өзүңөр тандап алсаңар болот. Мисалы үчүн мына выделение дегенди мен ортосуна жылдыргым. Кармайм дагы өйдө тартып коем. Мына ортосуна жылып калды. Мына 3 эффект болду. Эми ал эми акыркы эффектиси боюнча кийинки сабакта карайбыз. Бул пути перемещения деген өзүнчө кеңири карайбыз. Мынакей ошондой эле. Эми бул жерден үчөөнүн тең баардыгын бир коюунун кереги деле жок. Мисалы, каалагандай кылып койсоңор болот өзүңөр. Эми ар бир эмеге жараша. Мисалы, входту койсоңор болот, же выделениени койсоңор, же выход үчөөнүн бирөөнүн да койсоңор, же үчөөнүн бир эле койсоңор болот. Меники азыр үчөө тең бир коюлуп турат. Эми бул учурда кандай презентация жасалат экендигин карап көрөлү. Мынакей презентацияны баштайлы. Мынакей. Автоматтык түрдө 3 эффект кайталанды. Башкача айтканда биринчи келип түшүп, мына дагы бир жолу көрсөтөйүн. Биз койгон эффекттердин баары кайталанат. Мынакей анын үчүн кайсы эффекттерди койдук, аны дагы мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү деп бул жакта белгиленип да турат. Баса турган болсок, мынакей биринчиси келип түшүү, по щелчку ветер боюнча, ветер келип кирүү ветер, выделение по щелчку, пишущая машинка жана выход
поворот. Эми дагы бир жолу карап көрөлү. Мынакей. Биринчи эффект бул кетип атат. Экинчи эффект жана үчүнчү эффект. Мынакей достор, демек биз ушу текстке анимацияны жасоону карадык. Эми кийинки сабакта биз андан башка дагы параметрлерин өзгөртүүнү карайбыз.